Суперинфо гезитинин жаңы санында. Алып баруучу Назира Айтбекова бала кезинде зомбулукка кабылганын айтат. Ошол окуядан кийин турмушка чыккыча эркектерден качып жүрдүм дейт ал. Казинолорду ачууга уруксат берүүнү колдогондор кимдер да каршылар кимдер? Бийликтин демилгеси катуу каршылыкка кабылды. Актер Дем театрынын жылдызы Данияр Жандигитовдун маегин окуй аласыз. Бир тасмага тартылып эле өзүн актер сезгендер көбөйдү дейт ал. Ысык көлдө күйөөсү сабап салган аялдан кабар алдык. Күйөөм түрмөдө жатып да сени өлтүрүп кетем деп коркутууда дейт жабырлануучу. Чуулганды окуялары менен дүйнөгө таанымал актриса, фотомодель Ким Кардашьян тууралуу кызыктар жаңы санда. Куудул Жакут Сыдыков апасын эскерип берди. Оорукчан экениме карабай апам мени багып алыптыр дейт ал. Пайнер Эмиль Токтошев темир тулпарын тааныштырат. 40 000 сом айып пул төлөгөндө ыйлап жибере жаздадым дейт ал. Төкмө акын Элеман Келдибеков жубайы экөө махабат баянын айтып беришти. Эң аз дегенде 10 балалуу болгубуз келет дейт алар. ДНК деген эмне экенин билесизби? ДНК буйрук берүүнү токтоткон күнү адамдын жашоосу бүтөт дейт дарыгер. Үйгө өз колуңуз менен мончо куруп алсаңыз болот. Жаңы сандагы пайдалуу кеңешти кулакка түйүп алыңыз. Куурулган банан, баклажан кайыгы, маанайды көтөрүүчү таңкы тамактардын рецебин сунуштайбыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.